Министрдин орун басары Пакистандын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Бүгүн 18 майда Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгам менен жолукту. Жолугушууда чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуя жана укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу жана коомдук тартипти камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Кыргыз тарап окуя тууралуу Пакистандын элчисине тастыкталбаган маалыматтарды таратпоо боюнча пакистандык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылды. Алмаз Имангазиев Пакистан Ислам Республикасынын элчисине кырдаал компоненттүү органдардын көзөмөлүндө экенин билдирди. Маалымат булак кабар келди. Боюнча биздин мыйзам боюнча кармалган жарандар биздин мыйзам боюнча соттолот. Андан кийин депортациясы, экстрадициясы андан кийин чечилет. Биринчи жоопкерчилигин караш керек. Бул кылмышты биздин Бишкек шаарында, биздин территорияда кылгандан кийин, ич козголгондон кийин бүгүн ошого жараша сот органдары каралат. Мында албай жигиттере болду. Алымкадыр Бешаналиев жагы сынган пакистандык жаранга барды. 17 майдан 18 майга караган түнү тез жардам кызматына 29 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Алардын ичинен 15 адам шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. 18 майдын таңына карата шаардык тез жардам ооруканасында 2 бейтап дарыланууда. Диагнозу баш мээнин жабык травмасы, мээнин чайкалышы. Бейтаптардын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Бир жабырлануучуга медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга кеткен. 12 жабырлануучу ар кандай жаракат менен улуттук госпиталга жаткырылып, алардын 11 тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга чыгышты. 18 майда Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешаналиев улуттук госпиталдын бет жак хирургиясы бөлүмүнө барып, жак сөөгү сынган деген диагноз менен жаткырылган пакистандык жарандын ден соолугунан абалы менен таанышты. Бейтап операцияга даярдалып жатат. Жак сөөгүнүн сынган жерин ордуна келтирүү. Министр улуттук госпиталдын жетекчилигине жаралануучуга бардык медициналык жардам көрсөтүүнү тапшырды деп билдирди министрликтен. Маалымат булак Супер KG. Экинчи кайталанбайт. Бишкекте жергиликтүү тургундарды сабаган чет элдиктер кечирим сурашты. Бишкекте жергиликтүү тургундарды сабоого шектелип кармалган чет элдик студенттер милиция имаратынын ичинен кечирим сураган видео тарады. Алар кыргыз элинен кечирим сурап, ушундай болуп кеткенине өкүнүп жатабыз. Сөз беребиз, экинчи кайталанбайт дешти. Буга чейин чет элдик студенттер Бишкекте жергиликтүү тургундарды сабап салгандагы видео социалдык тармактарга тараган. Андан кийин кече 17 май күнү кечинде Бишкектеги 7 апрель көчөсүндө миңдей адам чогулгандар таңга жуук гана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы менен сүйлөшкөндөн кийин тарашты. Маалымат булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. عندنا مشاكل وان شاء الله نعتذر جدا على اللي حصل وان شاء الله هنمشي على القانون وما فيش اي مشاكل نكرر اي حاجه تانية. Мы просим прощения от всех народов Кыргызстана и обещаем, что это больше не повторится. И будем соблюдать закон Кыргызстан. И нам очень жаль, что так получилось. И просим вас нас простить. И готовы нести полностью ответственность за наши поступки. Урматтуу мекендештер, кечеги 18 майга караган түнү болуп өткөн окуялар боюнча бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Себеби дегенде бул окуялар ар түрдүү ракурста көрсөтүлүп атат. Эми азыр технологиянын заманы болгондон кийин бардыгынын колунда эгерде көчөдө бир 100 адам жүрсө, 100 адамдын бардыгынын колунда
соткалары бар, алар оператор бардыгы ар түрдүү ситуацияларды көрсөтүп атышат. Ошол кечеги болгон окуяларда 18 жаштан 23 жашка чейинки жалаң жаш балдар катышкан. 200дөн баштап ар түрдүү ситуацияга карап туруп 500-700ге чейин балдар катышып жүрүштү. Жана ошол балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын, кечеги чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель, май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30дан 50дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү күндө биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечеки ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жана алардын баардыгын тактап бүттү. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерин көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик органдар мамлекетибиздеги жашаган ар бир жананын коопсуздугун сактап жана ошолорго шарт түзүү берүү боюнча милдеттерибизди так аткарып жатабыз жана мындан ары да так аткарылат. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жетишет.
We'll be right back.